Эң оолу мага жана Кыргыз делегациясынын мүчөлөрүнө көрсөтүлгөн меймандос жана жылуу кабыл алгандыгы үчүн Венгриянын президенти Каталин Новогайымга боордош Венгер элине терең ыраазычылык билдиремин. Бүгүн биз Каталин Новогайым менен Кыргыз Республикасы менен Венгриянын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктү бекемдөө жана өнүктүрүү жөнүндө биргелешкен декларацияга кол койдук. Венгрия биз менен стратегиялык өнөктөштүктү түзгөн Европа биримдигинин биринчи өлкөсү, биз муну жогору карайбыз. Кызматташуу жылдар ичинде биз олуттуу жана менимче абдан жемиштүү жолдорду басып өттүк. Венгрияда Кыргызстандын соода үйүн ачуу, өндүрүштү күчөтүү жана Кыргызстандын аймагында экологиялык таза продукцияларды чыгаруу боюнча биргелешкен ишканаларды түзүү мүмкүнчүлүгүн кароону сунуштайм. Биз бул визитке Кыргыз Республикасы менен Венгриянын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктү бекемдөө жана кеңейтүү мүмкүнчүлүгү катары өзгөчө маани беребиз.